Биринчи казанга туз салып алабыз. Андан кийин мына боёкту ошол немеден чылайбыз. 1 килограмм кийизге 1 куту боёк жетет. Калган сууга боёкту куюп, аралаштырып, бул эригичекти кичине аралаштырабыз. Андан кийин боело турган жиппи, жүнбү же кийизби ошобуз үстүнө салабыз да. Азыр мен кийиз боёйм. Кийизди казанга ошо боёкко тегиз кылып салабыз. Биринчи дароо эле салып, анан аралаштырыш керек да. Мунун бир жери ак, бир жери кызыл болуп калбаш керек. Боёк тегиз тийгидей кылып, жакшылап аралаштырабыз. Андан кийин бул кайнаш керек. Боёк абдан сиңип, суусунда боёгу калбай калгычакты кайнайт. Буга мурда биздин чоң энелерибиз эми мурунку боёкчулар кекире деген чөптү кошуп кайнатышкан да. Себеби ал кекире деген чөп аябай ачык болгондуктан ошол кийизге күбө көпөлөктөр түшпөй, күбөдөн сакташкан экен. Анан боёгун дагы чыгарбай, жакшы кармаган экен. Биздин боёгубуз азыр мына кайнагандан кийин анан өңүнө чыгат. Азырынча ушундай болуп сиңди. Андан кийин кайнап бүткөндөн кийин муну чыгарып, ысыгында кайрадан билектеп басабыз да. Себеби бул кайнаганда бошойт да кийиз. Бошоп кетет. Анан чыгарып алып, боёо процесс бүткөндөн кийин кайра билектеп басабыз. 3 жолу. Өңүнөн, кайра тескерисинен, кайра оң кылып туруп басып, ошо менен бүтөт. Анан шырдакка даяр болот. Азыр отту улуу жагып, буну кайнатып алабыз. Мына боёкту салып алдык эми. Бул боёгу абдан сиңип, боёгу калбай калгычакты кайнаш керек. 1-2 саат кайнаса болот. Абдан сиңип, кийин боёгу дагы чыкпагыдай болуш керек да. Бул кайнагычакты мен башка жумуштарымды кыла берейин. Жүзүң мөлтеткен, апаңдан башка өппөгөн, ала жасайган чырпыктай, анда сен 15 жашта элең, анда сен 15, анда мен 15, анда сен 15 жашта элең. Ажарым жүрөк өртөнгөн, айтаман кантип сөз менен, асманда айдай толукшуп, анда сен 20 жашта элең, анда сен 20, анда сен 20, анда сен 20 жашта элең. Кантиңиздер? Ооба, мен мынау наркыш кызыл шырдактын чекесине бүтүрүп салайын деп мыналарды боёдум эле. Эми буну кое турсак окшойт анда, мына кызга берет. Мынаны баштап бүтүрөйлү. Ооба, ошол Ушуну тездетиш керек эми, оюңу чекесин ошол оюшуң керек чекесин экен. ое коелу. Сиздер шырып туруңуздар чекесин. Биз аз калдык. Мен мынаны чекесин ое коеюн, а? Бул кийизим тегиз, өтө калың эмес. Бычак менен, негизи бычак менен кесчү элек. Анан кайчы менен кырккан тегиз да болот, жылма да болот, оюлар тегиз түшөт. Ошон үчүн мен кайчы менен эле кыркайын деп чечтим да. Негизи бор менен сызып алыш бул жөнөкөй эле долбоор да. Анан кыркып кетип атканда өзгөрүп кетиши да мүмкүн. Анан жылып, анан өзүң дагы кетип атып эле, бул жери мынандай кылып кыркып коеюнчу деп эле
кыркып коесуң да. Анан бул оймолордун бирдей түшкөнү да өтө маанилүү, өтө мааниге ээ. Бир жерин ичке, бир жерин жоон кылып койсоң жарашпай калат. Мисалы мына оюларда деле баардыгынын башы бирдей болуш керек. Мына жери менен мына каранын кесилген жери менен кызылдыкы да бирдей болуш керек. Ошондо көзгө дагы толумдуу, жакшынакай көрүнөт. Мен азыр чийип аткан ою бул кочкорок деп эле аталат. Бир эле кош кочкорок десек да болот. Себеби мен мына кочкорокду дагы бир аз ийсем кош кочкорок болуп калмак да. Азыр мен жөнөкөй эле кочкорок болду. Анан буну баатыр ойму деп койсок да болот. Мына баатыр, бул баатыр, мынантип турат да, баатыр. Эли жерин коргойм деп. Бул жакта мына үй. Үйдүн ичинде. Эми ар бир адамдын үйүнү болгону жакшы да үстүндө. Бул чатырча болуп кетти да. Бул баатыр ойму, анан кочкорок болсо деп атасак да болот. Эми ар кандай мисалы ума эне ойму деген бар. Бул жерде ошол ума эне ойму мына жерде көрүнүп турат. Мынакей. Бул эненин образын берет. Анан дагы кайсыл жерде? Мынабул неменин чөптүн баягы өнүп келе жаткан неменин бул өнүп өсүү, өнүгүү дегенди билдирет да. Ошентип ар кандай оюну салыштыруу иретинде жасай берсек болот. Кыздарына ушундай шырдак жасап беришчү апалар. Анан биз деле бала кезде отургузуп алып ошо шырдак шырыганды кийиз жасатып, өзүбүз кийиз аралаштырып кийизди айылда кыздар, келиндер чогултуп апалар. Анан эркектерди кошуп тарттырышып, кайнак сууну куюп алып, кийиз жасашчу, анан шырдак ичинде ойдурушу, анда палан чеберкен, пүлкендин келини чеберкен дешип, ой отурган келиндер чакырып, могу оймон ойуп бер, могу дешип, анан келиндер бирөөлүк ойдуруп, андан кийин жанагыдай жөрмөтүп, боетуп, боегондон кийин да кырттырып, анан кийин жөрмөтүп ушентип апаларыбыз бизге үйрөткөн. Кийин өзү ошол бала кезде үйрөнгөн иш болуп калат. Анан сайма сайдыруу, баягы чийбаркыт деп материал ушундай шырдак бар эле. Анан боз үйгө атайын кийиздер туурдук деп кийиз кылганда дагы ошентип жасатышчу. Ушул койдун эле жүнүнөн кыркып алышып. Анан бул шырдак кылганда түстүү кийиздер менен шырдак кылып үйрөнүп алып, кийин өзүбүз дагы ошо кыздарыбызга жасадык, бердик. Мен өзүм дагы ар бир кызыма бирден бердим кийин. Эми кийинки күндө Гүлүмкан айткандай солгундап кетти. Элдер килемге түшүп эле шырдак дегенди унутуп, адам зоолуктук ошондой болуп кеткен да. Азыр кайрадан эми бул натуральный ден соолукка жакшы экендигин билип, шырдак кайра калыптана баштады. Эми жасай башташты шырдакты элдер билип. Тапанга басканга дагы же натуральный бул ден соолукка дагы пайда кандайдыр. Ошон үчүн кол иши дагы болот экен бир жагы. Эми биз дагы кыздарыбызга неберелерибиз ушундай иштерди үйрөтүшүбүз керек да келиндерге. Ооба кол иши бар, паланча эне чебер, паланча жеңе оет экен дешип, анан ошону чакырып келип ойдуруп, жанына отургузуп алып, биз деле апаларыбыз деле сай, муну үйрөн, муну сайгырады отургузуп алып, жүн туткандан качат элек. Колго туткузат эле ал кезде отуруп алып, жуудуруп, жүндү колго тутат элек. Анан ошондон качып кийин шырытат элек отургузуп алып. Өзү шырыйт элек да ушинтип, ине менен шыртат. Ошентип жасайт элек. Бар. Машинага да шырылат өзү негизи. Анан кол машинка. Көбүнчө колго шырыган жакшыраак. Эми азыр боёк аз эле болуп калып, жалаң мынандай натуральныйга өтүп калды боёктор. Себеби бул эми анал боёкко караганда натуральный болуп атат да, табигый болуп атат. Эчтеке боёлбой, эмне боюнча, анан түсү дагы кайра мындай немеге жакшы чыгып атат. Анан немеге да сатыкка дагы мына натуральныйлар жакшы кетет да. Бул шырдак өтө пайдалуу. Жаш балдарга деле, эмгектеген, жөрмөлөгөн балдарга деле. Анан көп учурда бул кир боло бербейт. Баягындай килем сыяктуу бир пас деле кир болуп, килемдерди жууйбуз дей беришет го. Бирок шырдакты жуулбайт.
аны бир кар жааганда аябай карга кагып туруп же болбосо жакшылап күйүп салсаң эле өңүнө чыгып жаркырап чыга калат да. Бунун аркасынан мен ошол өзүм дагы турмушка чыккандан бери эле койлордун жүндөрүн сыйрып алып эле кийиз кылып шырдак жасап келатам эми. Өзүм иштегениме карабай, иш менен үйдөгү ушул чеберчиликти айкалыштырып элечи. Шырдактын аркасынан мен кандай ийгиликтер жетиштим. Шырдакты кылып бирөөлөргө белекке бергенди жакшы көрөм. Анан кийин айрым учурда ошол шырдакка бирөөгө берсең дагы алар мындай кол эмгегиң деп кур коюшпайт да. Ошол жактан дагы сүйүнүп калам. Көптөгөн эле шырдактарды жасап саттым десем болот. Үй бүлөлүк бюджетибизди толуктап, анан боз үйдүн кийиздерин кылганда дагы ошол ага өрөө кийиз деп коет, аныкынчы шырдактык кийиз, өрөө кийиз деп бөлүнөт да. Ага калыңыраак жуулунат, калың. Анан бул шырдакты пайдасы өтө чоң. Мен эч качан буну таштабайм. Дагы улантып, анан кийин жаш муундарга, келечекки кыз келиндерге үйрөтүп, ушунун асылдуулугун, ушунун пайдалуулугун даңазалагым келет. Эми ар кимдин фантазиясы, жөндөмү ар түрдүү да. Бирөөлөрдүн ойлорун көрүп туруп, кээде таң калып, ушундай ойсомбу деп ойлонуп кетесиң. Кээ бир ойларды көрүп туруп, ушундай дагы ойуп койсо боло береби деп дагы неме кыласың да. Ар кандай ой жүгүртүүлөр келет. Бирок кандай оюлса дагы шырдактын деген шырдак баалуу.